Бүгүн Бишкектеги Ал Арча паркына дүйнөдөгү эң ири Harley Davidson мотоклубунун 65 өкүлү келди. Анын курамын кытайлык ири компаниялардын жетекчилери, ишкерлер жана блогерлер түзөт. Алар алдыңкы 3-4 күн Нарын, Чүй, Ысык Көл облусторун кыдырып, кайра Торгарт жолу аркылуу Кытайга кайтып кетишет. Мото сүйүүчүлөр буга чейин 80ге жакын өлкөдө болуп, бул ирет Кыргызстанга биринчи жолу келиши. Дүйнөдөгү мото сүйүүчүлөр арасындагы эң чоң клуб Harley Davidson деген клубтун өкүлдөрү Кытайдан келишти. Булар келгенге чейин Кыргызстанга чейин 80ге жакын өлкөлөрдү кыдырып саякаттап келишкен. Бул жолу биздин өлкөнү тандап, биздин жаратылышты, тарыхыбызды, элдин каада салты менен таанышалы деп кызыгып, бизге кат аркылуу кайрылышып, анан келип бүгүн тосуп алдык. Көп өлкөлөргө барабыз, бирок Кыргызстанда жылуу тосуп алды, жогорку көңүл буруу менен шарттарды түзүп берди деп мындай кубанып атышат. Бүгүн Ал Арчада жүрөбүз. Алдыңкы күндөрү Чүй облусун, Ысык Көл жана Нарынды кыдырып, Торгарт аркылуу кайра Кытайга кетишет. Жакшы билесиздер, адам баласы кайсы жерде тынчтык болсо, кайсы жерде коопсуздук болсо, ошол өлкөгө келип эс алышат. Ошол сыяктуу мына Кыргызстандын дагы туристтик потенциалы жакшы. Ошон үчүн биздин өлкөгө келип эс алып атышат. Бул клубдун өкүлдөрүнүн ичинде ири компаниянын жетекчилери бар, белгилүү блогерлер бар, журналисттер бар. Буларды коштоп 2 телеканал, кытайлык телеканалда келишти. Булар Кыргызстан жөнүндө кызыктуу видеолорду жасап, Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды ошол миллиарддык калкы бар Кытайга, анан дүйнөдөгү ушу мото сүйүүчүлөр коомуна реклама кылып жөнөтүшөт.